Алматыда Қазақстандын финансисттеринин 11-чи конгресси өттү. Иш-чара теңгенин 30 жылдыгына карата уюштурулду. Улуттук төлөм корпорациясынын төрагасы Бенур Жаленов салтанаттуу түрдө санариптик теңге платформасынын пилоттук долбоорун ишке киргизди. Сіздерді алғашқы цифрлық теңгені транзакциясымен шын жүректен құттықтаймын. Эми санариптик улуттук валюта теңге барды колдонуудагы инфраструктуралар аркылуу жеткиликтүү болот. Когда ученик подводит карточку к терминалу, тут Окуучу картаны терминалга тийгизген кезде триггер смарт келишим иштейт. Ал автоматтык түрдө бюджеттик каражаттарды акимчиликке жөнөтөт. Башкача айтканда, эч кандай бухгалтер, ортомчулар, эсептешүү борборлорунун кереги жок. Бул сигнал берүүчү триггер. расчетные центры. Вот этот триггер, он дает сигнал. Технология жөнүндө айта кетсек, бул жерде блокчейн технологиясы колдонулат. Мында акылдуу санариптик валютаны түзүүгө мүмкүндүк берет. Эми ар бир адам ар бир санариптик теңгени өз максатына жумшоо үчүн программалай алат. Сиз өзүңүздү баласына 10 000 теңге берген ата-эне деп элестетиңиз. Албетте, анын бул акчаны тамекиге же спирт ичимдигине коротушун каалабайсыз. Санарип теңге ушундай абалдын алдын алууга көмөктөшөт. Ал эми жарандарга атайын жардам көрсөткөн кайсы гана мамлекеттик орган болбосун, ошол акчанын туура пайдаланылышында көзөмөлгө алышы керек. Кошумчалай кетсек, бүгүн финансисттер конгрессинде улуттук валютанын жаңы сериядагы банкноталары тааныштырылды. Алар сак стилинде жасалган. Анда көчмөндөр доорунан азыркы заманбап Казакстанга чейинки уникалдуу мурас чагылдырылат. Сами элементы, они... Элементтердин өзү абдан ачык. Ошондуктан улуттук банк аларды бетине жайгаштырып, бардык казакстандыктарга жеткиликтүү кылууну жөн көрдү. Достоянием всех нас, казахстанцев. Конгресске 300-дөн ашык катышуучу чогулду. Каржы коомчулугунун өкүлдөрү азыркы учурдагы Казакстандын акча насыя саясатын, макроэкономикалык туруктуулук жана фискалдык тартип маселелерин, буга кошумча каржы тармагынын кибер туруктуулугу менен каржы рыногун, глобалдык өзгөрүүдөгү инновациялардын ролу темаларын карашты.